посмотрите, что за красный огонек. Это красная гвоздика празднует свой жаркий, тепленький денек. Жаманды, жакшыны, согушту, ачкалыкты бүт барын көрдүк биз. Болор болбосо бир чатактан күйөөм ажырашып кеттим. Ал башка 10 жаш кичүү аялды алып кетти. Сиздер жашаган жер бул курорт, чын. Эс алышыңыздар керек, дайыма жылмайып жүрүшүңүздөр керек. Анан кийин жанагы мени бага турган балам 27 жашында уже үйлөнгөн, бир эркек баласы болчу, машина коюп кетип 40 мүнөт ичинде эле балам жок болуп калды. Ошо тамак ашына 200 сом бөлүнөт. Калды ошол бир күндө тамак ашыга канча бөлүнөт деген ушундай бир суроолор болду да. Алла Таалам айтат го, мен сага баш бердим, кол бердим, бут бердим. Калган сенин тагдыры өзүңдүн колуңда деп айтат да. Колуң менен жасаганды башың менен тартасың деген сөз бекер сөз эмес. Мен бар го кечинде жатканда эме муздаткычка 2 саат жатып турамын. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, бардык аял затында келе 8 март майрамыңыздар менен чөн жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүн майрамдын урматына дал ушул Үмүт карлар үйүнүн келип калдык. Бул жакта сонун иш-чара өтүп атат. Апаларыбыз сулуулук сынагына катышып атат. Сиздерге бардык кызыктарды көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз азыр Үмүт карлар үйүнүн жетекчиси Нурлан мырзага келип отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз келип калдык. Элиза, кош келипсиз. Кош келипсиз. Рахмат. Келиңиз. Бул жакта майрам уюштуруп аткан экенсиздер. Учурдан пайдаланып бүгүнкү ошол апаларды, айымдарды 8 март эл аралык айымдардын апалардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Бул апалар деген, айымдар деген булар ким? Булар айымдар аламдын асылы. Айымдар, апалар бул аламдын ажары. Бул аял заты, бул сулуулуктун, тазалыктын, арулуктун символу. Аял деген бул үй бүлөнүн пайдубалы. Аял деген бул үй бүлөнүн булагы десек болот да. Бул сөздөр менен ошол биздин жашоодогу айымдардын, апалардын орду өтө чоң жана зор. Ошондуктан бүткүл ошол айымдарды 8 март байрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, ошо айымдарга чын ден соолук, узун өмүр, иштеринде чоң албан ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ар дайым ошол маанайыңыздардан жылмайып кетпесин, ал эми жүрөгүңүздөрдө ар дайым сүйүү жана сүйүнүч болсун демекчимин. Апалардын, аталардын арасында өтө ошо таланттуу апалар бар, таланттуу аталар бар. Анан ошол майрамдын урматына, ошол майрамдын шарапаты менен конкурс уюштурдук. Конкурсту ошо уюштурганда да бир өзгөчө болсун деп, апалар ажары деп ушундай 5-6 конкурсант апаларды ошо чогултуп, ошолор эме жарышты да. Алгач таанышып алалычы, атыңыз ким? Атым Гүлүпа Алиевна Майнанкулова. Сон Гүлүпа эжайбай сулуу экенсиз, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Негизи эле рахмат. Өзүңөрдү дагы. Эми силердин телевидение аркылуу биз деле жалгыз эле мен эмес, бүт эле биз 200дөн ашык кары картаңдар ушул жерде жашап аткан карлар үйүндө. Бардыгыбыз ушу силерге акпатабызды беребиз. Чында эле бул жакты мен ойлойм курорт,
Жада калса биз үйдө ата энебизди антип карабайбыз сиздерди карагандачы. Сиздер болсо королева, корольго окшоп жатасыздар. 5 мал дамдуу, таттуу жана таза жасалган тамак жейсиздер, Мисалы үчүн биз эртең мененки тамактанууга сиздерге окшоп каша жана ошондой ботколорду жебейбиз, Биз кечеги жасалган тамакты жылытып жейбиз. Ошондуктан сиздер жашаган жер бул курорт. Чын эс алышыңыздар керек, дайыма жылмайып жүрүшүңүздөр керек. Үмүт карлар үйүнө келгенде негизи эле ар дайым Назира эжени жолуктурабыз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Ушул Үмүт үйүнө дайыма баш багып, дайыма кабар алып, деги эле ушул жакта эмне иш болуп аткан туурасында дайыма бул жака келген Элиза дагы жүрөт бул жерде. Дайыма бул да косо ушул жака кошкон салымыңыз. Бул жакта болуп жаткан иш чаралар, деги эле ата апалардын абалы кандай, өзгөрүүлөр барбы деп мындай ушинтип кабар алып турганыңыз эле бир чоң иш да. Посмотрите, посмотрите, что за красный огонек. Это красная гвоздика празднует свой жаркий, темный, тепленький денек. Международный женский день 8 марта. Будьте счастливы, мужчины, дарите женщинам цветы, и будет вам счастье. Жаштарга ушунчалык биз ыраазыбыз. Аябай ыймандуу болуп келишет да жаштар азыркы. Эми ыйманы жоктор аз эле го, ар бир семьяда эле жаман болот да. Бирок ыймандуу жаштар көп азыр. Допустим, мен өзүм ушу жаштарга ыраазымын. Буга чейин дагы ошо интервью бергенде суроо болуп калды. Ошо бир күндө тамак ашыга канча бөлүнөт деген ушундай бир суроолор болду да. Ошо тамак ашына 200 сом бөлүнөт. Бир адамга бир адамга 200 сомду кантип жеткиресиз? 200 сом айтып атпаймынбы, берекесин берсе, ошо жумушка жакшы мындайча орусча айтканда жакшы подход, туура подход кылса, ошол 200 сом менен ушунчалык мынакей биздин менюда көрсөңүздөр болот. 4 мал тамак аш, эртең мененки ушул жанагы каша, ысык тамак, андан кийин жанагы кофе, чай, андан сырткары жанагы колбаса, сыр, йогурт, сметанасыга чейин берип атабыз. Анан апаларыбыз тарым калбасын деп Нурлан мырза жакшы белектерди даярдапты. Кезекте ушул белектерге берели, келиңиздер. Карыбардын ырысы бар дегенде эми биз мындай эле эме деп айтсам болбойт. Акылдуубуз жаштарга караганда деп айта албайм мен. Зато биздин эмебиз практикабыз көп да. Жаманды, жакшыны, согушту, ачкалыкты бүт баарын көрдүк биз. Вот идет по свету человек, чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время. Жакшы кызматта иштеп жүргөм, жакшы бир үй бүлөнүн кызымын деп калдыңыз. Негизи эле бул жака келип калышыңызга эмне түрткү болду? Үч балам бар болчу да, анан күйөөм детдомдо өсүп, анан кийин бир болбосо бир чатактан күйөөм ажырашып кеттим. Ал башка 10 жаш кичүү аялды алып кетти. Анан кийин жанагы мени бага турган балам 27 жашында уже үйлөнгөн, бир эркек баласы болчу, машина коюп кетти. Биздин ушул апалардын, аталардын арасында ушундай бир таланттуу апаларыбыз көп. Ошондуктан бүгүнкү ушул майрамдын шарапаты менен ушундай бир искусство аренасын түзүп берип атабыз. Ушул апалар өздөрүнүн ушундай бир таланттарын, өнөрлөрүн көрсөтүп берсин. Жакында эле 64 миллион сом бөлүп берди. Кайда иштеттиңиздер, эмне кылдыңыздар ушул боюнча? Бул жана сиз айткан сумма бул бир жылдык биздин бюджетибиз. Бул деген ошол кандай десем, ар бир өзүнүн жанагы каржы булактары, өзү беренелери бар. Бул деген бул акча каражаттар ошол биздин кызматкерлердин айлык маянасы, ошол эле учурда жанагы тамак ашка кетет. Андан сырткары жанагы кийим-кечектерге биз айтпайбы, бир гана жанагы тамак берме чектелбестен бүт жанагы гигиена буюмдарын эркек адамдарга, апаларга
апаларга эмне керек болсо бүт баарын алып беребиз. Канча балаңыз бар азыр каякта? Үчөө болчу. Үч бала, эки эркек, бир кызым. Азыр Эки эркек балам каза болуп калды. Бир балам былтыр каза болду, улуу балам. Ати баламды машина коюп кетти. 97-жылы каза болуп калган. 28 жашында да каза болуп калды. азыр ошондо кызыңыз. Кызым бар азыр 52-де, 51-де. 73-жылкы 4 баласы бар, күйөөсү анда каза болуп калды. Инженер по спросу, инженер по технике безопасности ушундай жумуштар иштеп жүрдүм. Партияга өттүм. Ошол жакшы эле иштеп жүрүп, жакшы мындай айтканда сыйлуу кызматтар иштегем да, жакшы кызматтарда. Так иштечүмүн, жакшы иштечүмүн, материально ответственный. Анан ошол үчүн да өзүмдү өзүм сактап калган болушум керек. Жакшы кишилердин арасында жүрдүм, жакшы жумуштарды иштеп жүрдүм. Буякка келгенде да жакшы встречать этип, жакшы эметип алышты. Ошол үчүн мындай өзүмдү кармап, өзүмдү эметип, жакшынакай жүргөнүм ошол үчүн болуш керек да. Айтат го, кээ бир адамдар барган жеринен гүл өстүрөт депчи. Ошондой адамдардын катарына кирет окшойсуз. Анан ушунчалык чоң жумуштарда иштедиңиз, эми баардыгы эле сонун болду. Жаштыгыңызды да сонун пайдаланып Анан жашоонун маңызы эмнеде экен негизи? Жашоонун маңызы, жашоо деген мына Алла Таалам айтат го, мен сага баш бердим, кол бердим, бут бердим. Калган сенин суйба эмне деп коет? Судьба, тагдыры өзүңдүн колуңда деп айтат да. Так что ошол кээ бирөөлөр туура эмес бирдекени жасап алып, а дегенде башы менен ойлоо, а дегенде башы менен ойлош керек. Колуң менен жасаганды башың менен тартасың деген сөз бекер сөз эмес. А дегенде колу менен бир жаман нерселерди жасап алып, бирдеке кылып алып, анан кийин башын иштетет да. А дегенде башты иштетип туруп, анан кийин кол менен жасаш керек. Мен кызгалдак, кып-кызыл гүл жайнаган, кызгалдактар жазда келет жайнаган, кызгалдак түгүл жигиттердин белеги, кызгалдак гүл айымдарга жарашкан. Азыр сизди ушул калыстар тобуна да чакырышыптыр. Апаларыбыздын өнөрлөрүн көрдүк. Кайсыл апага мындай добуш бердиңиз же болбосо кайсыл апа өттү? Лейла апа. Лейла апа, бул негизи мындай да. Бул жерде ушул конкурска катышуу. Эң негизгиси катышуу. Ушул жогоруда айткандай бир жумалап 10 күндө букташкан жок. Бул конкурс башында эле айтылган. 10 күндө буктаган жок апалар. Чынында эле мындай талкпас эмгектин артынан сөзсүз ийгилик келет дегендей мына Лейла апа утуп алды. Чынында өзүңүздөр көрүңүздөр, эринбестен ар бир формасына кылдатык мамиле жасап, формасын алмаштырып, ырын текстин унутуп калса дагы эмоцияга алдырбай, күлүп коюп, келгиле мен менен кошо чогуу ырдап коштоп койгулачы деп өзүнүн болгон эмгегин жасай алган өнөрүн тартуулады. Мынакей жолдо калбайт эмгек. Азыр ошонун үзүрүн көрүп баш байгени утуп алды. Баш байге сыйлыктарын баардык айымдарга бере алдык. Анан Шайыр апа жанагы өзүнүн алып жүрүүсү боюнча дагы жакшы конкурстар берилди. Ошолордун улам акчалай приздер берилди ал жерде, сертификат берилди. Менимче жакшы конкурс болду. Бул да косо ошо апаларды бөлмөлөрдөн чыгаруу Элиза. Адамдын өзүнөн зависит этет. Жакшы жүрөсүңбү, жаман жүрөсүңбү, кандай жүрөсүң? Жаманды көрүп, жамандыкка барбай, жакшыны көрүп, жакшыга жанаш деген сөз бекер эмес да. Мындай болсо жакшы болот турбаймынбы? Мындай болсо эме болот, мындай болсо уят болот турбайбы? Мындай болсо жакшы болот турбайбы деп жаш кезинен баштап адам ушуну өзүнө өзү багып берип жүрүш керек. Жөн эле баягы ата-эненин кийимин кийип алып, тамак ашын ичип алып эле басып жүрө бербей, ошо өзүнүн башын иштетип, мындай өзү ойлонуп, мен келечекте эмне болом, мен картайганда кайсы жерде жашайм, мен канча балалуу болушум керек, мен кандай үйүмдү кандай эметишим керек деп, баягы аял деген үйдүн фундаменти дейт. Эркек деген үйдүн башы деп айтат да. Ошол үчүн мен жана айтып атпаймынбы, аялы жакшы болсо эркек хан болот дейт. Баласы жакшы болсо эркек бай болот дейт. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнөн зависит этет.
кээ бирөөлөр жана эптесип бирөөнүн жанына отуруп миң тартып алып мынтип алып ошентип атпайбы, ошондой жаман жолго барбаш керек да. Мындай болсо жаман болот мындай. Ата энеси айтат, ушу ата энесинин сөзүн угуп эле, мугалимдердин сөзүн угуп эле жакшынакай болуп эле жүрө берсе, мына азыр баардык условия бар. Пожалуйста, за границага барсаң барасың. Туризм өнүп атат азыр. Биздин өлкөбүз өнүгүү үстүндө туруп атабыз. Мына Асман шаары курулган атат, ошол жака барып иштегиле. Иштесе, иштей турган жерлер толуп атат азыр. Жакшы кызматтарда. Ошо жаштын адамдын өзүнөн зависить этет. Тагдырыңа тарынбашың керек. Тагдырыңа тарынсаң өзүңө тарын. Эмне үчүн мен ошону түшүнтүп койдум экен да, ошону эстеш керек да, билиш керек. Ал үчүн бирөөнү күнөөлөбөш керек жок. Ата энесин эле бирөөнү ал өзүнө таарыныш керек да, өзүнө. Собственно, ар кимдин өзүнө зависить этет. Толук түрдө кошуламын. Көрдүңүзбү? Мына ушундай сөздөр бизге керек да, көрүүчүлөргө да керек, жаштарга, негизи эле карылар үйүнө келип калганда, ой, мындай бактысыз деп ойлойт да, бирок чындыгында бул жактан да жашаса болот, бул жактан дагы өзүнүн жашоосун коруп, бактылуулукту бул жактан деле тапса болот, Бактылуулукту бир жерде деле эме да, мындай десем, кээ бирөөлөр баягы тиякта ичип тентип жүргөндөр бир жерде ошентип коюшат. Но бир жерде бирин бири көрүп, бирин бири эметип, тарбияны көрүп оңолушат да, мындай. Анан баягы 30 жыл мурун жумушу жок калгандар кандай болду? Көчөдө жүрүп, тиякта жүрүп, бир жерде ичип, бир жерде эметип калышты да. Анан бир жерге келгенде эң кичине башташат да ошону. Анан бир жерден тарбия көргөндөн кийин директор деме кылып, психологубуз бар. Анан биз мындай тарбиялап метебиз, анан ошо тарбияга кирип кетишет да. Неметип кетишет да. Жанагы азыр концерт берип аткандардын бир топтор ошондойлор оңолгондон кийинкилер. Сонун. Ошол үчүн биздин айткан сөзүбүздү жаштар угуп жүрсө жаман болбойт да. Мен ошону каалар элем, ошо биз кандай деп айтсак, допустим, ата энеси бар, кошо жашап аткандар бар да, ошолор ата энесинин сөзүн угуп, кичине ошолорду сыйлап жүрсө жаман болбойт. Негизи сиздердин батаңыздар биз үчүн аябай чоң сыйлык катары десем дагы жаңылышпайм. Канча болду келгениңизге? Мен 17 жыл болду. 17 жылдан бери 8 мартта ушул жактан тосуп атасыз, Мына 20 августта 87-ге чыгам буюрса. Сиз 87 жашка чыккандай көрүнбөйсүз. Жаш көрүнөт. Не, у меня это, как говорится, долгожительный. Атам 100-гө 21 күн жетпей калып өлгөндө, атам эл башкарган, атам аябай кыйын киши болчу. Агаларым 3 агам бар, 3 тең жакшы кызмат иштеп жүргөн. Ошондой семьяда чоңойгонмун. Өзүмдү өзүм мындай сактап калган экенмин да. Алар мени аябай эркелетип өстүрүп, ушундай кийиндирип дегендей. Анан кийин күйөөгө чыгып кеткенде дагы күйөөм жакшы болчу. Детдомдо өскөн дегендей, мындай ушу жакшы турмушта жакшы кызматтарды иштеп жүрдүм да. Ошол үчүн мен өзүмдү сактап калган болушум керек. Мен кызгалдак, кып-кызыл гүл жайнаган, кызгалдактар жазда келет жайнаган, кызгалдак түр жигиттердин белеги, кызгалдак гүл айымдарга жарашкан. Eneke vay, o günüm ıyıkın. Eneke vay, olmanın doyuğun. Alıp gelin, ağrından altınır. Altın öbür, eşinin uyudur. Alıp gelin, ağrından altınır. Altın öbür, eşinin uyudur.